لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis. Jana'anın düşündürmesi. 27 hadis. Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Жақшылық бұл ең жақшы құлқ мінөздүүлүк. Ал эми күнөө көкөрөгүңдө үйгөн жана аны башка адамдардын билүүсү сени кыжалат кылган иш-аракеттер. Вабиса ибн Маъбад радiyallahu anhu айтты. Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга келгенимде ал сен жақшылық жөнүндө сураганы келдиңби деп айтты. Мен ооба дедим. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам эгерде адамдар сага ар түрдүү өкүмдөрдү беришсе да сен жүрөгүңө карап көр. Жақшылық бұл жан дүйнөң бейпілдік тапқан, жана жүрөгүң тынчтанган иш-аракеттер. Ал эми күнөө көкөрөгүңдө үйгөн, жана экиленткен иш-аракеттер деп айтты. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, кулк мүнөздүүлүктүн артыкчылыгын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жакшылык бул эң жакшы кулк мүнөздүүлүк деп өз сөзүндө ачык баяндап берди. Экинчи, күнөөнүн таразасы ал көкөрөктө үйгөн, жана жүрөктү тынчсыздандырган ойлор, сөздөр жана иш-аракеттер менен билинет. Үчүнчү, момун адам ал өзүнүн айыбын адамдар билип калуусу аны кыжалантат. Ал эми акылсыз адамдар анын айыбын билүүсү аны ойлондуруп да койбойт. Төртүнчү, бул хадистен Пайгамбарыбыздын парасаттуулугун билсек болот. Анткени Вабиса келгенде Пайгамбарыбыз андан сен жакшылык иштер жөнүндө сураганы келдиңби деп эмне үчүн келгенин билди. Бешинчи, мусулман адам башка адамдардын берген өкүмдөрүнөн кийин да өзүнүн жүрөгүнө кароосу керек. Анткени кээ бир адамдар эч бир илими жок туруп эле өкүм чыгара беришет. Мына ошол учурда мусулман адам шакватын ээрчип, алардын шектүү сөздөрүнө таянбастан жүрөгүндөгү шектендирбеген чечимдерди аткаруусу керек.